Ассаламу алейкум. Жалпы Кыргызстан элибиз жана ошондой эле жалпы Жаңарык айыл өкмөтү. Бүгүнкү күндө биз Жаңарык айыл өкмөтүндө Азатбек мечитинде ушул Жаңарык айылынын тургундары, атуулдары, чыгаандары менен биргеликте турабыз. Жаныбызда турган бир четтен тааныштыра кетсем, Жаңарык айыл өкмөтүнүн молдосу Байыш акебиз жана ошондой эле кыргыз элине маданият чөйрөсүндө кызмат кылган өзүңүздөрдүн уулуңуздар Мыктыбек мырза жана ошондой эле спорт чөйрөсүндө Кыргызстандын желегин чет өлкөлөргө желбиреткен Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону биздин Расул агабыз менен дагы биргеликте ушул жерде турабыз. Бүгүнкү күндө жалпыңыздарга кайрылып жатканыбыздын себеби, урматтуу биздин мекендештер, жалпы Жаңарык айыл өкмөтүнүн тургундары, Жаңарык айыл өкмөтүндө Жаңарык айылында биздин жаш инибиз 2001 жылкы Мамадиев Билалидин деген аттуу инибиз бүгүнкү күндө башына бир оор сыноо келип, оору болуп турган учуру бул бала бир жолу операция болгон чет өлкөдө, Россияда, азыркы күндө дагы Россияда экинчи жолку операция жасаш керек болуп турат. Буну алдыда дагы сиздерге түшүндүрүп айтабыз. Ал эми ушул жаш уулубуздун 19 жаш уулдун атасы ислам динине, элине, жерине кызмат кылган молда акелерибиздин бири Шер молдо акебиздин баласы. Ал тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу элим жана Жаңарык айыл өкмөтүнүн тургундары, Аллах тааланын саламы менен баштайбыз. Өзүңүздөр билгендей эле Шер молдо деп баарыбызга белгилүү эле 90 мен билишимче 93 жылдан бери айылыңыздардагы имам, Жаңарык айылында имам болуп иштеген. Мындан келди 25-27 жыл болуп кеттиби бул жагы. Бул кишинин кадыр баркы айылда белгилүү жана ар бир үйгө жамандыктарда, жакшылыктарда кирбеген үйү деле калбаса керек бул жыл ичинде. Ошондуктан баарыңыздарга кайрылып кетебиз. Бул Шер молдобузда бир чоң бир сыноо болуп атат. Азыркы учурда Москвада баласынын абалы ушундай абалда жатат. Мен кечээ жума күндөрү сиздерге айтып бергендей эле, келиңиздер Аллах тааланын аятына карай турган болсок, фастабикул хайрат деп Аллах таала аятта айткан, жакшылыкта жараш кыла деген. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын хадисине амал кыла турган болсок, Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдан бир сахаба келип туруп, "Я Расулуллах, кайсыл садаканын эң сообу күчтүүрөөк?" дегенде Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам, "Сен байлыкты үмүт кылып, кедейликтен коркуп туруп берген садакаң эң сообу күчтүүрөөк" дейт. Чындыгында биздин азыркы учурда ушундай оор абалыбызда, заманыбыздын карантин учурунда бардыгыбызда ушул нерсе бар. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын хадисине амал кыла турган болсок, бардыгыбыз да азыр акчага муктажбыз. Бирок ошол убакытта берген акчаны Аллах таала кабыл кылат экен дагы, сиздерге эселеп бунун артында көптөгөн соопторду насип кылып койгон. Келиңиздер, бул дагы баласы дагы жаш. Ар бирибиз салымыбызды кошолу. Ар бирибиз канчалаган салым кошсок, Аллах таала биздин ынтымактыбызга берекесин берип, иншалла Кудай кааласа шипа да берет бул балага. Алдыдагы өмүрүңүздөргө дагы, үй бүлөңүздөргө да Аллах таала баарына тынччылыгын берсин, жамандыктардан алыс кылсын, жакшылыгын берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Расул агабызды урматтуу мекендештер, көпчүлүгүңүздөр эле спорт сүйүүчүлөрү баарыңыздар эле таанысаңыздар керек. Ушул Жаңарык айылынын тургуну, ушул деги эле Жаңарыктын эле эмес, районубуздун, областтын эмес, мамлекетибиздин желегин желбиретип жүргөн агаларыбыздын бири катарын толуктайт. Агабыз дагы ушул Шер молдону агабызды тааныган адам катарында, ушул үй бүлөнү тааныган адам катарында өзүңүз ушул иниңиз тууралуу бир кыскача маалымат жана элге кайрылуу жасап берсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу Жаңарык эли менен жердештерим. Сиздерден ушул суранып кетерибиз. Ушул менин Шерен акабыз молдобуз биздин бардыгыңыздар эле тааныйсыздар. Бул биздин кичинекейибизден баштап ар бир каждый үйгө кирбеген үй калбады окшойт. Бардыгынын жамандыгында, жакшылыгында катышып, мээнетин жакшы эле кылды.
бул Билал инебизди мен ушул жаңарыкка зал ачкандан бери келип ушул жерде тренировка кылып жакшы эле жүргөн. Бул эми Кудайдан келген бир сыноо экен. Мындай нерсени күтпөдүк эле, жыгылып бир аз бутун кайрытып операция кылдырып биринчисин, уже экинчисин дагы кылдырыш керек болуп атыптыр. Ушу жаңарык элинен жардам сурап келиптир. Буюрса ушу жаңарык элинде дагы чыган инсандар, кол ачык, бирешен инсандар көп. Кудай буюрса бул Билал инебизге кайдыгер карабайт деп ойлойм. Адамдын башына жамандык иш түшкөндө биргеликте, күч биримдикте деген сыяктуу ушул жардам берет агаларыбыз. Кудай кааласа Билал инебиз дагы катарыбызда жүгүрүп ойноп калат деп ишенем. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, жаңарык эли, кыргыз элим. Чындыгында ушул жаңарык элине кызмат кылган Шермолдо акебиздин уулу Билал инебиз башына оорусуна келип, бутунан операция болуп турган кези. Андыктан урматтуу жердештер, мекендештер, барыңыздарды кайрымдуулукка чакырабыз. Кайдыгер карабаган, жардам колун суна турган урматтуу биздин бир туугандар, барыңыздарды кайрымдуулукка чакырабыз. Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн баарыбыз биргеликте Билал инебиздин өмүрүн сактап калайлы. Аллах Таала ыраазы болсун барыңыздардан. Жалпы бизди көрүп жаткан мекендештер, мен сиздерге далил катарында дагы документтерин көрсөтүп кетейин. Анан бул Асад Продакшндан чыгат. Ушул убакка чейин Куршаптагы 12 балалуу үй бүлөгө үй салганбыз. Буну да сиздер көрүп, сиздердин жардамыңыздар менен салып жатабыз. Аллахым ыраазы болсун. Эми ушул жерде дагы бир аз жардам берсеңиздер, ушул инебиз дагы мынакей документи турат. 2001-жылкы 19 жаштагы бала. Ал эми бул жердеги бул документтердин баары ошол больницадан чыгарылган, бүт так маалымат, бүт баары ушул жерде белгиленип турат. Анан мен сиздерге дагы көрсөтөйүн дегеним, бул эмне себептен, кайсыл жери ооруптур, кандай операция болуптур десеңиздер, ошол так маалымат катарында. Бул рентген кагазы, бул жерде могул жамбашка кирген сандын жамбашка кирген жери, ушул жердеги могул сөөктүн тарамыштары үзүлүп кеткен. Үзүлгөндөн кийин биринчи жолу операция жасаткан, убактылуу койгон 6 айлык. Бирок ал дагы убактылуу деп өзү эле айтып турат. Убагы келгенде бул дагы үзүлдү. Азыркы күндө үзүлүп турат. Азыркы күндө инебиздин акыбалы мондай болуп турат. Азыркы күндөгү акыбалы. Өзүңүздөр көрсөңүздөр, бир буту, сол буту жакшы эле ойдон өрчүп баратат, бирок оң буту өрчөй калган. Карасаңыздар, бирөө жоон, бирөө ничке болуп уже ничкелип баратат. Ошондуктан урматтуу бизди көрүп жаткан жалпы мекендештер, көрөрмандар, мына ошол биринчи жолку жасалган операциясы бул. Ошол биринчи жолу ушул жерге жасалган, убактылуу коюп турган, бирок азыркы күндө ал дагы үзүлгөн. Ошон үчүн ушул нерсени жакшы кылып, ушул жаш баланын өмүрүн сактап калалы деп баарыбыз Алладан дуа кылып сурайлы. Кол ачык берешен инсандардын баарын күтөбүз. Биз Сбербанк карталарды, эл сом карталарын баарын сиздерге жазып калтырабыз. Чет өлкөдөгүлөр Сбербанк онлайн карта аркылуу жардам берсеңиздер болот. Кыргызстан ичинде, 7 областтын ичинде эл сом аркылуу өз колдооңуздарды көрсөтсөңүздөр болот. Көңүл бурганыңыздарга баарыңыздарга чоң рахмат ылайым. Аллахтан ушул жаш инебиздин утка туруп катарыбызга кошулуп чуркап кетүүсүн сурап дуа кылалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.